Ош облусунда аба райынын жылуу болгону жол оңдоо иштерине жакшы шарт түзүп жатат. Мадайыл өкмөтүнүн Кыргызчек айылында мынтип жолду асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Аталган жол Союз ыдырагандан бери бир да жолу жаңыланган эмес. Жергиликтүү тургундардын көп жылдан бери күткөн тилеги быйыл гана иш жүзүнө ашып олтурат. Жыл аяктап баратканда жергиликтүүлөр быйылда жолубуз оңдолбой калабы деп сарсанаа болушкан. Иш башталганы жашоочулар кошо чыгып, жумушчуларга кол кабыш кылып, тамак ашын берип алкап олтурушат. Өтө сүйүнүп атабыз. Биз көп жылдан бери ушундай күттүк эле, ушундай болушту. Азыркы өкмөт башчыларынын баардыгы көпчүлүгү эл үчүн иштеп атат. Эл үчүн иштеген ушу азаматтарга өтө ыраазычылык билдиребиз. Мына ушу жолубуз жаркырап бүтүп калса, Кудай кааласа, неберелерибиз чаң болбой окууга барышат, өзүбүз да чаң болбой бир жактарга барып келебиз. Айыл тургундары азыркы бийликтин жемкорлор менен аеосуз күрөшүп жатканын колдошот. Элдин акчасы мынтип кайра элдин муктаждыгына жумшалып жатканына ыраазы. Анткени ички жолдорго буга чейин такыр көңүл бурулчу эмес. Азыр коррупция менен күрөшүү өтө жогорку деңгээлде жүрүп атпайбы? Бул айтпасак деле баардыгыбызга маалым. Чындыгында ошо коррупциядан которулган акчалар ошол региондорго, алыс айылдарга, мына ички айылдарга жумшалып атат. Мурунда ички жолдорго өчөрт жок эле да, Бишкек жол же Нокат жол араң бүтүп атат. Ушундай жерге алып келишип аткандарга ошолорго рахмат. Коррупцияны жоюп, ушу элге иштетип. Жол оңдоо демилгесин айылдагы жаштар уюму элдин атынан бир нече жолу көтөрүп, акыры эл өкүлдөрүнө чейин жеткиришкен. Натыйжада быйыл 2 айылга мамлекеттик казынанын эсебинен каражат бөлүндү. Ушул учурда 3 көчө асфальт болуп атат. Бирөөсү мына Берубаев көчөнү өздөрү көтөрдү. Жарым акчасын мамлекеттен, жарым акчасын ар бир үй өздөрү 25 миң, 30 миңден чогултуп беришти окшойт. Ошондой болду. Ал эми ошондон сырткары бир 2 көчө мамлекеттин демилгеси болуп атат. 2023 жылга быйыл биздин Мадайыл өкмөтүндө Кыргызчек айылында Абдувалиев көчөгө 760 метр асфальт каралган республикалык бюджеттен. Бүгүнкү күндө ушул асфальт басылып жатат бүгүнкү күндө. Андан сырткары Асанчек айылыбызда Нышанов көчөсүндө 800 метр жол дагы асфальттанып атат. Бүгүнкү күндө асфальт басылып жатат. Айтсак, жолдун сапаты бардык талаптарга жооп берет. Асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр, жолдун туурасы 6 метрди түзөт. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.